Дагы бир жолу саламатсыңарбы? Мен Маткеримова Мимоза. Бүгүн биз силер менен планирование боюнча сүйлөшөбүз. Команда образования, кантип команда курабыз, кантип сетевой маркетингде чоң ийгиликтерге жетишсек болот, то есть сетевой маркетингде эмнеден башташ керек типа да, ошол вопростор боюнча сүйлөшөбүз. Мага дайыма ушул Тамила Полежаеванын ушул сөзү аябай жагат. Менин бул темам бүрсү күнү сүйлөшүм керек эле, готовить кылып үлгүрбөй калдым. Темам полностью слайдым орус тилинде, но мы постараемся кыргыз тилинде сүйлөшкөнгө. Мага бул Тамила Полежаеванын бул сөзү аябай жагат. Это очень серьезный бизнес, надо только с самого начала отнестись к нему как к серьезному бизнесу, да? Мен бул компаниянын мүмкүнчүлүктөрүн уккандан кийин эле мен серьезно ишти баштадым. То есть компанияга эмне үчүн мен келип калдым? Компанияга келгенге чейин ар бир адамдын мечтасы болот эмеспи? Мечта. Менин эң чоң мечталарымдын бири бул саякаттоо болчу. Саякаттоону мечтать эткендигиме байланыштуу российский гражданство алгандан кийин эле мен сразу загранпаспорт алдым. Заграничный паспорт алып туруп, анан саякаттагым келди. Бирок бир да жолу саякаттаган жокмун. Командам болгонун кааладым, командам болушун, чоң командада өстүрүштү кааладым. Сонун атмосферада болушту кааладым. Единомышленниктер менен болушту. Бир ой, бир максат, бир багытка карай баскан көп ушундай единомышленниктердин арасында жүрүүнү, ой максаты бир позитивный адамдардын арасында болууну кааладым. Дайыма издеп жүрөм мүмкүнчүлүктү да. Мен ошол мүмкүнчүлүктү ушул Oriflame компаниясынан таптым да. Биздин мүмкүнчүлүктөр гибкий график, сопровождение наставников. Эң башкысы мен издеген нерсе, Зубаир, если у вас связь плохой, вебинарный комнатадан чыгып кайра кириңиз. Так, бизде Вадим деген ат менен ким кирди? Если Вадим деген ат менен ким киргениңерди айтпасаңар, я сейчас выгонять буду из комнаты. Кто это Вадим? Эмне үчүн өзүңөрдүн атыңардан кирбейсиңер? Так. Вадим, кто вы? Дайте мне знать. Кимдин консультанты бар Вадим деген? Молчить. Мен өзүмдүн издеген нерселеримди таптым. Общение с приятными людьми дегенчи эң эле башкы артыкчылыгы, мүмкүнчүлүгү, мага жаккан жери ушул болду. Карьерный рост, отсутствие финансовых вложений, эч кандай акча сарптабай эле, эч кандай акча каражат кетирбей эле да, карьерадан өссө болот, бизнес курса болот, нөлдөн баштап бизнес курса болот деген мүмкүнчүлүк жакты. Чыгып кайра кириңиз, анда өзүңүздүн атыңызды жазып. Мен 10 эле рубль менен регистрация болдум. Карьера менен өсүү мүмкүнчүлүгүнүн бар экенин көрдүм. Неограниченный доходторду алсак болот экен. За границага барып эс алып келсе болот экен. Эң эле негизги менин мечталарымдын бири. И ошондой эле карылыкты камсыз кылып, бул жасаган, нөлдөн баштап жасаган, кураган бизнести биз как наследство катары балдарыбызга, кызыбызга, неберебизге калтырсак болот дегенди көргөндө мен аябай толкундандым, аябай кубандым, аябай издеген нерсемди таптым дагы. Анан мен бул жерден мен кантип успешный болобуз, кантип ийгиликтүү болобуз, кантип мен ушул жерден команда курам, кантип мен приятный атмосфера создавать этем, кандай кылганда карьерадан өсөм деп издендим. Ошондо мен бардык эле сферада, бардык эле жашоодогу сферада ийгиликке жетүүнүн негизги башкы максаттарын, негизги башкы кадамдарды издедим. Ошондо мен ушул 5 кадамды таап чыктым. Эң биринчи максат коюу экен да, максат коюу. Андан кийин план түзүү. Действие, аракет, аракет. Андан кийин жыйынтык, результат. И ошондой эле ошол результатты жасаган результатыбызга жеткенибизден кийин жасаган результатка анализ жасоо.
Ушул 5 эле нерсе экен, көп нерсенин кереги жок. Ушул 5 эле шагты, 5 эле кадамды биз жасай берген болсок, биз сөзсүз ийгиликтүү болот экенбиз. Мен ошол нерсени түшүндүм, изучать этип чыктым, окуп чыктым, өтө көп китептерди, тренингтерге катыштым. Анан ар бирине өзүнчө анализ жүргүздүм да. Менин эң негизги максатым эмне? Эң негизги максатым бул сплоченная команда түзүш единомышленниктерден. Планым кандай болду? Планды түздүм. Краткосрочный, долгосрочный пландорду түздүм. Эгерде азыр блокнот, ручкаларыңар болгон болсо, жазгыла. Силерге керек. Себеби дегенде ийгилик силердики. Ийгилик жаратсаңар, силер жаратасыңар. Саякатка барсаңар, силер барасыңар. Акчаларды зарабатывать этсеңер, силер зарабатывать этесиңер. Мен ушул эле 5 эле кадамды жасап келем дайыма. Мен ушул 5 эле кадам мага 10 мамлекетти көрсөттү. Ушул 5 эле кадам мен $11.500 суммарный премия алдырды. Ушул 5 эле кадам мен азыркы күндө башкача уровендеги жашоого жеткирди. Ушул 5 эле кадам мен автомобиль подарок алганга жеткирди. Анын үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Ушул 5 эле кадамды жазгыла. Острый умдан тупой карандаш артык дейт. Бул жерде жазышпагыла бири-бириңер менен. Лучше жазгыла өзүңөргө, максат койгула ушул жерде. Максат коюу боюнча дагы бир күн вебинар өтөбүз. Так, максатым койдум мен. Планымды түздүм, краткосрочный, долгосрочный деп пландарды түздүм, анан кийин аракетимди баштадым. Аракет эң негизги, эң биздин биринчи сетевой индустрияда, сетевой маркетингде эң биринчи ишибиз бул рекрутировать. Рекрутировать деген эмне деген? Бул реклама кылуу, адам чакыруу, адамдарга туура современный бизнестин маалыматты туура берүү. Ошондой эле командага бул бизнеске өзүңө команда болоюн деп адамдарды чакыргандан кийин бир нерселерди организовать этүү, мероприятиялерди организовать этүү, мастер-класс, ушундай нерселерди организовать этүү. Ушул так менин аракетим ушул 6 шаг экен. Аракетим 3-чү пункттагы. Мен ушуну жаздым: рекрутировать, организовать, мотивировать, делегировать, обучать и быть примером. Команда түзүүдөгү, вот азыр команда түзө албай аткандар барбы? Консультанттардан команда түзө албай аткандар, команда түзүү кыйын болуп аткан консультанттар барбы? Менеджерлер? Эгерде бар болгон болсоңор, ушул 6 аракетти жазып алгыла. Рекрутировать, адам чакыруу, организовать, уюштуруу, мотивировать, дем берүү, делегировать. Делегировать бул жасаган ишти үйрөтүү, өзүңдүн жасаган ишиңди сенин командаңа келген адам жасоосу оңой болууну үйрөтүү. Обучать, окутуу, учиться учить. Учиться учить. Это самый главный инструмент, самое главное действие начинающего и действующего сетевика. И быть примером. Постоянно без пример болушубуз керек. Дайыма пример болушубуз керек. Вот. Анан 5-й пункт. 5-чи пунктун. Результат. Результат. Команда единомышленников. Дайыма действияны результатка жасагыла. Аллага 1000 мертебе шүгүр. Бүгүнкү күндө менин командабыз, биз силер менен. Вот мына жерде көпчүлүгүңөрдүн сүрөттөрүңөр болсо керек. Вот мына жерде мен болчумун деп аткан болушуңар керек. Да, постоянно мен действияны на результат жасайм да. Жасаган иш аракетим мага дайыма жыйынтык бериш керек. Эгерде мен жасап аткан иш аракетим эгерде мага жыйынтык бербеген болсо, мен анда ал ишти жасаганым мага керек жок да. Себеби дегенде эмне? Менин максатым бар да, максаттарыма жетишим керек. Да, анан жасаган результаттарым, жетишкен ийгиликтеримди анализдейм. Дайыма анализдейм. Командабыз менен мероприятие өткөрөбүзбү? Мероприятие өткөргөндөн кийин анализдейбиз. Командабыз менен мастер-класс өткөрөбүзбү? Мастер-класстан кийин биз обязательно анализ жасайбыз. Так, дальше у нас что? Вот 5 кадамды айтып өттүм. 5 кадамды эстеп калдыңарбы? Жазып алдыңар беле, жазбадыңар беле? Жазбаган болсоңор, мынакей жазып алгыла. Эң биринчи максат, экинчиси план, үчүнчүсү аракет, төртүнчүсү жыйынтык, бешинчиси анализ. Анализ кыргызча эмне болуп айтылат? Так. Ушул бардык сферада, не только сетевой индустрияда, не только сетевой компанияда, бардык сферада жашоодо
ушул 5 эле кадам ийгиликке жеткирет экен да. Сен кайсыл тармакты тандаба, сен кайсыл жактан ийгилик жаратууну көздөбө, сен кайсыл жактан максат койбо, ошол максаттарыңа жеткирүүчү, сенин ошол максатыңа ийгиликтүү алып баруучу жол, кадамдар ушул 5 эле кадам. Бул 5 кадамды туура таштаган болсоңор эле силерге сөзсүз ийгилик болот. Менин максатым команда куруу болгон. Сплоченный единомышленниктердин командасын, единомышленник адамдардын топтому менен, позитивный адамдар менен команда куруу болгон. Ал үчүн мен пландарды түздүм, аракетти жасадым, аракетти дагы жазып алдыңар, рекрутировать, организовать, мотивировать, делегировать, обучать и постоянно быть примером. Быть примером. Действияны сделать, действияны дайыма на результат жасагыла. Жасаган мен бизде бар да, мындай консультанттар бар, кээ бир консультанттар бар. Ой, айтып эле атам, мен адамдарга информацияны берип эле атам, чакырып атам, келишпей атсам эмне кылайын? Ошолор келсе эле мен директор болмокмун дешет да. Значит, эгерде сен айтып аткан адамдарың келбей аткан болсо, значит, сен өзүң жасаган ишиңе анализ жаса. Балким сен туура эмес маалыматты туура эмес берип аткандырсың. Мен дайыма өзүмдөн издейт элем да. Так, бул адам келбеди. Значит, бул адам келбесе мен буга туура маалымат бере албадым. Же болбосо буга көрсөтө турган результатты мен жасай элекмин дейт элем. Ошондуктан менин тааныштарым, мынакей мен сетевой компанияда 8 жылдан бери иштеген болсом, менин тааныштарым акырын 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл, даже менин бир тууган сиңдим бул бизнеске 8 жылдан кийин келди. Вот 8 жылдан кийин мен ошо сиңдиме ойлоно турган, оказывается, бул туура эле жолдо экен эле, мен буну түшүнбөй жүргөн экенмин. Вот ушул үчүн аракет кылган экен. Азыр бакыш сиңдим отура албайт. Мен результат жасашым керек. Мен кеч келсем дагы мен бул жерден ийгилик жасашым керек деп тынбай мен менен байланышып, команда куруп, команда менен өсүп атат. Так, дальше кеттик. Команда единомышленников. Сен кимди командаңдан көргүң келет? Кимди чакырасың? Бул бизнести ким менен курасың? Это только ты решаешь. Поэтому биздин бизнесте өзүбүзгө жаккан атмосфера болуш керек. Эгерде биз өзүбүзгө жаккан атмосфера болбосо, өзүбүзгө жаккан адамдарды командабызга топтой албасак, эгер же болбосо баягы ар кимди жактырбаган, ар кимге сынтага берген мамиле характерибизди оңдой албасак, анда биз единомышленник команда топтой албайбыз. Ошондуктан постоянно адамдарыбыз келбей атса, биз өзүбүздөн издешибиз керек. Дайыма өзүбүз характерибизди оңдошубуз керек да, мындайча айтканда. Адамдарга жасаган мамилебизди өзгөртүшүбүз керек. Биздин адамдарга жасаган мамилебиз бул бизнесибизге жасаган мамилебиз экенин унутпашыбыз керек. Дальше ошентип, мынакей Аллага шүгүр, Кудайга миң мертебе шүгүр, командамда азыр эң сонун результаттар болуп атат. Каждый каталог сайын результат болот. Каждый каталог сайын результат болот. Аллага миң мертебе шүгүр. Вот мынакей Кыргызстанда уже 5-чи офисибиз ачылды. Жакында 6-чы, 7-чи офистерибиз ачылат. 5 офис, 4 шаарда 5 офис ачылды. Бул мен үчүн, биздин команда үчүн сыймык да. Так, дальше кеттик. Анан ушул 5 шагты максат койдук, план түздүк. Максат койдук, план түздүк, жазып алдык дедиңер. Действияны жасадык, результатты кылдык, анализди жасап атабыз. Эми ушул жасаган 5 шагыбыз, 5 действиябыз система менен иштеш керек. Дайыма системада иштеш керек. Мындай карап көргүлө. Велосипед система менен да, эки дөңгөлөгү бар, педали бар, педаль тебебиз, педалында сеп бар, сеп деп коет, сеп бар. Сеп педаль менен аркы баллонду айландырган, улаган сеп бар. Биз педальды бутубуз менен айландырганда, алдыңкы не деп коет, жанагы цилиндр деп коеюн, цилиндр айланат, ага улашылган цеп барып туруп арткы баллондогу цилиндрге уланат дагы, айланат. Ошондо велосипед алдыга жылат да. Вот система да. Эгерде ошол система, механизм бузулуп калса, анда велосипед алдыга кетпей калат да. Автомобилде дагы ошондой эле. Да.
Темирбаева, чыгып кириңиз, угулбай жаткан болсо чыгып кайра кирсеңиз угулуп калат. Цель, план, действие, результат, анализ. Бул ушундай круг, мынакей азыр силер сүрөттө көрүп тургандай круг менен айланып анализ жасадыңарбы? Цельге ревизия жасашыбыз керек. Койгон целибизге результат ревизия жасашыбыз керек. Ошол максатыбызга канчалык деңгээлде жеттик? Ошого жараша биз дагы планды түзүшүбүз керек, план коюшубуз керек. Планыбызды долгосрочный, краткосрочный деп койбодукпу? Вот. И ошол дайыма система менен иштеш керек. Эгерде ошону дайыма система менен иштетпей, бир каталог иштеп, 2 каталог иштеп, 3 каталог иштеп, анан 15%ке чыгып или там 12%ке чыккандан кийин дальше өсө албай калсам, эми өсө албай калганда эмнеге 18%ке план койдук дагы, 18%ке биз аткара албай калдык, аткара албай калганда уже көпчүлүгүнүн настроениясы түшүп калат, кабагы салынып, менде болбойт окшойт, бул бизнес мен кыла албайт окшойм деп уже настроение түшүп баштайт да көпчүлүк консультанттарда, менеджерлердечи. Но когда-то 15% дагы сенин максатың болгонго, когда-то 15%ке дагы сен мурунку каталог, то есть кыйналып отуруп чыккансың. А сен уже бул каталогдо 18ге жетпей калдың, но сен 15%те эч кандай кыйналбай жасадың да, бул деле результат болуп атпайбы? А сен изилде, мен койгон планым, то есть мен максат койдум эле, номер 5 каталогдо 18%ке чыгамын деп, бирок мен 18%ке чыга албай калдым. Эмне үчүн? Мен план түзгөнмүн. Ошол пландын кайсы пунктун аткарбай койдум? Кайсынысын жасабай койдум? Канча рекрут кылышым керек эле? Мен канча рекрутка аз жасадым? Мен күнүнө канча балл келтиришим керек эле? Мен эмне үчүн ошончо балл келтире албай калдым? Эмне себеп болду? Вот ошол причинасын издеп таап туруп, дагы деле системаны токтотпой аракетти жасаган болсок, сөзсүз бизде результат боло берет экен. Биздин эми команда түзүүдөгү эң биринчи жасай турган ишибиз бул рекрутировать. Реклама кылуу, информация берүү. Биз деген информационный бизнести баштап атпайбыз. Биз деген нөлдөн баштап без вложения бизнес жасап атабыз. Ошондуктан биздин эң негизги ишибиз бул рекрутировать. Рекрутировать этишибиз керек. Методы рекрутирования. Список знакомых, листовкаларды раздавать этишибиз керек. Интернеттен можно рекрутировать. Подарок другу деген метод. Мастер-класс тоже хороший метод. Соцопрос, активный контакт, праздник красоты. Биз ушундай методдор менен адамдарды чакырсак болот. Мен азыр трансляцияны өчүрүп коеюн. Всем пока. Рахмат менен бирге болгонуңарга. 59 зрителей было. Все. Сохранить и поделиться. Так. Ким кайсыл метод менен иштейт? Ким кайсыл метод менен адам чакырат командасына? Канакей сурайлыкчы. Бул жерде азыр бизде довольно приличное количество консультантов. Клара, кайсы метод менен иштейсиң? Листовка раздавать эттим мен, интернет менен дагы команда адам чакырдым. Подарок другу деген метод менен аябай көп иштедим. 15%тен баштап командабыз менен мастер-класстарды өткөнбүз. Анкетирование, соцопроско чыкчу элек анкеталарды толтуруп алып, анкетирование деп, у нас идет соцопрос деп, көчөдө соцопрос менен биз контакт топтойт элек. Так, Бакытбек кызы Айгерим онлайн менен иштейт экен. Азаматсыңар. Ким онлайн менен иштеген болсо, биздин ушул онлайн проектке кошулгула, вебинарлардан калбагыла, запистерди сурагыла, ошондой эле молодец, каталог таркатат. Так, кто у нас? Байхан. Бардык методдор менен иштейт экен, молодцы. В основном көпчүлүк азыр интернет менен иштеп атабыз, интернет. Себеби дегенде адамдардын бардыгын азыр деген мондай телефондору бар, все сидят в телефонда. Живое общениеге караганда тааныштарыбыз менен деле учурашып калсак, не кылабыз? Саламдашып, учурашып алып туруп, анан кийин биз даже телефондо интернет менен башка жактагы адамдар менен сүйлөшкөн бизге кызык болуп кетет да, даже жаныбыздагы адамдарга караганда. Так, да.
Вау, Саида, азаматсыз. Мен жаш балам менен каталог таркатып иштейм дейт. Азаматсыз, азаматсыз. Вот жаш бала менен дагы сизди, конечно, жаш балаңыз менен эч жерде жумуш калбайт. А бул жерде жаш бала менен дагы акча да алып алууга болот. Так, дальше кеттик. Эң эле сонун метод, эң сонун иштеген метод бул список знакомых. Список знакомыхка кимдер кирет? Близкие люди, родные, родственники, друзья, коллеги по работе, соседтер, кошуналарыбыз. Бизди деген кошунабыз эле эмес, бир айылыбыздын баардыгын тааныйбыз. Кошуна айылдагыларды дагы тааныйбыз. Дайыма контактта болгон адамдар. Магазинге киребиз, парикмахерскийге киребиз, поликлиникага киребиз. Менин командамда көп эле мен парикмахерлерим менен маникюр жасаган кыздарды көп чакырдым. Маникюрга барганда көбүнчө алар эмне кылышат? Бизде маникюр жасайт, менде сүйлөгөнгө убакыт көп да. Мен ушул метод менен көп иштедим. Так, дальше. Команда топтош үчүн дагы тааныштарыбыз, детский садтагы, мектептеги, окуу жайындагы. Биз Москвага келгенден бери деле канча жумуштарды котордук. Вот башка мурунку иштеген жерлерибиздеги тааныштарыбызды дагы издесек болот экен. Башка шаарлардагы тааныштарыбыз. Мынакей, мен бул бизнеске келгенде мен ойлогон эмесмин да, что менин бул бизнесимде командам аябай өсөт, башка шаарлардан болот. Мен билгем, что Кыргызстандан болот. Кыргызстандан биз жасайбыз. Себеби дегенде биз Кыргызстанда тууган уруктарыбыз бар деп. Мен ойлогон эмесмин, что Турцияда командам болот, Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда команда болот, там Тюмень, Екатеринбургда болот деп ойлогон эмесмин. Но биздин менин командам, тааныштарыбыздын тааныштары, тааныштардын тааныштары болуп отуруп, башка шаарлардан дагы командабыз дүркүрөп өсүп атат да. Вот команда түзүү үчүн, команданы өстүрүү үчүн ушул метод эң сонун иштеген метод. Керек болсо сүрөттөрдү ачып карагыла, альбомдорду карагыла, үйлөрүңөргө барганда дагы ошолорду карап көргүлө. Эң эле сонун метод. Тааныштарыңарды сураштырып издесеңер, башка шаарларда дагы толтура, башка мамлекеттерде дагы толтура. Мына буюрса, Кудай буюрса, жакында 9 майда биз Анталия шаарына барабыз, командабыз менен 17 адам. Пожалуйста, Анталиядагы тааныштарыңарды дагы айткан болсоңор, биз отельде бир күн конференция өткөрөбүз. Можно ошол жакта дагы команда түзүүгө эң сонун шарт болуп атат да. Анан кийин мен чакыргандарым келбей атат, анан мен мынча адамга айтсам келбей атат деген эле көп адамдар бар да. Бул жерде адам чакыруунун дагы, рекрутировать эткендин дагы правиласы бар да. Эң башкы правиласы. Нельзя решать за других. Нельзя решать за других. Мунун боюнда бар да, мунун жаш баласы бар да, бунун күйөөсү кызганчак да, бул Кыргызстандан жаңы келди да деп бирөө үчүн силер чечим чыгарып койбогула. Это самая грубая ошибка новичка болот да. Биздин ишибиз. Раз биз ушул компанияга келдик, ушул мүмкүнчүлүктөрдү уктукпу? Биздин ишибиз, наша задача дать информацию всем, всегда и везде. А решает каждый сам за себя. Качандыр бир убакта мен бир информация берип койгон тааныштарым бир канча жылдардан кийин деле мен менен байланышат. Мимоза, сен дагы деле Oriflamedесиңби? Мимоза, жадаган жоксуңбу Oriflameден? Сен Oriflameден жакшы результатка жетип калыптырсың го, кандай кылса болот деп байланышып бир канча жылдардан кийин келишет. Биздин ишибиз, мисалы менин ишим, мен бул эмнеге келгенден кийин, бизнеске келгенден кийин бул жерде эмне кылыш керек? Команда түзүш керек. Команда түзүш үчүн эмне кылыш керек? Командага адамдарды чакырыш керек. Постоянно адамдарга информацияларды бере бердим, маалыматты бере бердим. Ошону менен Аллага миң мертебе шүгүр. Эгерде меникиндей результат кылам деген болсоңор, эгер меникиндей команда кылам деген болсоңор, ушул эле азыркы мына вебинардагы эле ишти жасаган болсоңор, эң сонун результаттар болот. Мен буга гарантия берем. Так что договорились? Мы даем информацию всегда, везде, всем. А решают эти люди сами, да? Oriflameге келеби, келбейби, адамдар өздөрү решать этишет. Ошондуктан договорились, да? Договорились. Деген болсоңор, давайте плюстарды коебуз. Канаке, давайте активно. Мен байланыш кылабыз. Уктап калып атам азыр.
Плюс, плюс, плюс. Мен даярмын дайыма бардык жерде Oriflame боюнча информация берүүгө. Отлично, супер, классно, молодцы. Спасибо за обратную связь. Yes. Вау, значит, чекиден сапфировый директорлар плюс коюп атышат. Ура! Так, поехали дальше. О, мынакей, регистрация болгондон кийин өтө көпчүлүк консультанттар, не дешет? О, Санкт-Петербургтан биздин консультантыбыз бар экен. Салам. Да, естественно, бизде келип эле консультанттар келип иштеп башташкандан кийин да 9%, 6%, 9, 12 болгондо особенно көпчүлүк убакта менде результат болбой атат, мен болбойт окшойт, бул бизнес иштебейт окшойт, элдин баары жазылып алыптыр, Oriflame эч кимге керек эмес экен, мен Oriflameге чакырсам менин үстүмдөн күлүп атышат, менин досторум, тааныштарым күлүп атышат, мени шылдыңдап атышат, Oriflame эч кимге кызык эмес экен, элдин баардыгы иштептир бул Oriflameде, эч ким калбаптыр деген адамдар толуп турат да. Менде результат болбой атат го, бул бизнес мен үчүн эмес окшойт деген деп мен уже кайттым, мен кылбайм бул бизнести деген адамдар толтура болот да. Менде дагы болгон ошондойчу, менде дагы болгон да. Когда менде ушундай болгондо, эми мен чакырган адамдар эле сразу эле паттырап келип эле анан кийин ушинтип эле сразу эле команда курулуп кеткен эмес да. Өтө көп кыйынчылыктар болгон, мени дагы шылдыңдашкан, даже бир туугандарым эле Oriflame эже келди, Oriflame эже кетти деп шылдыңдашат эле. Так, досторум, мен силердикине барайын дедим эле десем, Мимоза, Oriflame жөнүндө сүйлөбөчү, келсең дешет болчу. Так что не беспокойтесь, бул мага чейин эле ушундай болуп келген, азыр деле болуп атат, мен иштегенде деле болду, бул кийин дагы боло берет. Биздин ишибиз команда куруш. Максат биздики да, мисалы менин максатым болгон да, мен максатты койдум, компаниянын мүмкүнчүлүктөрүн уккандан кийин максатты койдум. Обучение алдым, изучать еттим, кандай болгондо мен успешный болом, мен кандай болгондо дружный команда түзөм, кандай болгондо мен чоң товарооборотторду жасайм, кандай болгондо мен бекер саякаттарга барам, кандай болгондо мен газета, журналдарга чыгам, семинарларда выступать этем, вебинарларды өтөм деп пландарды түзүп алганмын. Естественно, кыйынчылыгы болот. Где каерде кыйын эмес, каерде кыйынчылыгы болбойт. Айлык алыш үчүн деле биз кыйналабыз да, туурабы? Вот, анан мага могул картина аябай жагып калды. Мен бул картинаны аябай көп эметем. Көрүнүп атабы бул картина? Мы все как карандаши. Каждый рисует свою судьбу сам. Один ломается, другой тупит, а кто-то затачивается и движется вперед. Так, когда мне было больно, когда мне было трудно, да, качан кыйын болуп атат, кыйын экен, эч ким келбей атат, болбойт окшойт, мен кыла албайт окшойм бул дегенде мен ушуну ойлойт элем, мен сынып калган карандашка окшоп, сынып калып эч кимге керегим жок болуп каламбы. Нет, я должна затачиваться и идти вперед, потому что максат меники. Тем более мендики кара эле карандаш эмес, мен цветной карандаштарды менен болот. Цветной карандаштар менин жашоом вообще сонун цветной болот деп дайыма жакшы нерселерди элестетет элем да. Ошондуктан мен силердин баардыгыңарга айтып кетем. Мынакей могул фразаларды дайыма айткыла. У меня обязательно получится, я смогу, я справлюсь, я сильная, я для себя самый важный человек, я для своего бизнеса самый важный человек. Мои мечты сбываются, я победитель, я чемпион, я умничка, я красавица, я сетевик, я бриллиант. Вот, постоянно ушундай позитивтерди айткыла да. Да, было больно, мага дагы аябай кыйын болгон да. Келгим келбей, офиске келгим келбей, адамдарга информация бергим келбей калган моменттер болгон. Ошол моментте мен жатып алып ойлонуп элем да, Моза,
ты на это только способна. Мен сенің қолыңдан ушул эле келеби? Неужели сенің қолыңдан ештеңе келбейді? Неужели сен менің қолымнан ештеңе келбейді да, мен мұны қыла албаймын да, бұл қиын екен да деп эле чекеге сүрүлүп калыш үчүн жаралгансыңбы деген өзүмө вопрос берет элем да. Вот ошол вопростордун ичинен ойлонуп жүрүп анан нет, Мимоза, ты молодец, ты умница, ты красавица, ты сильная, ты сможешь. Раз компания, Oriflame деген компания, да, вообще шведская компания, ушундай ар бир адам үчүн ушундай мүмкүнчүлүк жаратып берип аткан болсо, элдин баарын тиши кашы чачы бар жумуп таранып өнүп аткан болсо, анан сен кантип ушул жерде сен товарооборот жасай албайсың? Кантип сен единомышленник топтой албайсың? Деп дайыма өзүмө ушундай вопрос берет элем. Мен дайында күзгүдө сүйлөшөт элем. Күзгү менен күзгүнүн ар жагынан өзүмдү карап алып туруп, сен кимсиң? Сенин колуңдан эмне келет? Сен эмне үчүн бул дүйнөдө жашоого жаралгансың деген вопросту берет элем. Вот бывает, да, ким күзгү менен сүйлөшөт өзү менен. Вообще классный метод. Я вам рекомендую. Күзгүдө сүйлөшкүлө, ваннага киргиле или там шкафчигиңердин күзгүсүнө баргыла дагы дайыма өзүңөргө вопрос берип, кто я? На что я способна? Почему я создана? Почему Всевышний меня создал? На что я способна деген вопрос. Дайыма бергиле. Так, мотивация болдукпу? Браво, yes, классно, супер. Надо стараться, двигаться, быть успешным, двигаться вперед. Постоянно надо идти вперед. Алыска сапар, узакка сапар биринчи кадамдан башталат. 1000 кадам бир кадамдан башталат. Вы молодцы. Мынакей карагылачы, кечки саат 10, 10:30 уже 11ге кетип атат. Кирип вебинар угуп атасыңар, азаматсыңар, молодцы. Силер уже кадамдарды жасап атасыңар. Силер уже максаты бар адамдарсыңар, план түзгөн адамдарсыңар. Вот мечтаңарды сатпагыла, планыңардын үстүндө дайыма иштегиле. Кыбыраган кырашат деп менин апам дайыма айтат да, ошол менин апамдын ушул сөзү болуш керек. Кыбыраган кырашат, кыбырай берсең сөзсүз ийгилик болот деп Аллага 1000 мертебе шүгүр. Мына кыбырап атасыңар, аракет кылып атасыңар, изденип атасыңар. Ошон үчүн саат 1 маал болсо дагы да, квартирадагылар ызылдабасыз десе дагы кулагыңарга наушник салып алып угуп атасыңар. Азаматсыңар, мен силер менен сыймыктанам. Так, дальше кеттик. Вот залог успеха — это система. Это система. Обученияга сөзсүз келгиле, эрте менен эрте тургула, китеп окугула, керек болсо чуркагыла, муздак сууга жуунуп үйрөнгүлө, бат тамак жеп, бат сүйлөп, бат ойлонуп үйрөнгүлө, дажечи скорочтение. Китепти дагы скорочтение, тез окууну үйрөнүш керек экен. Мен азыр ошондой максат кылып койдум да. Скорочтениени үйрөнүшүм керек депчи. Мен азыр кичине китеп окусам эле башым ооруп кетип да, мен көптөн бери китеп окубай калганым үчүнчү. Азыр ошону карап туруп алып туруп, анан деп туруп, вау, Регина көрүп атам. О, привет, Региночка, как дела? Азыр мен скорочтениени үйрөнөйүн деп атам. Китепти бат окуганды үйрөнөйүн деп атам да. Себеби дегенде азыр чувствительный да, заман чувствительный да, азыр бат өзгөрүүлөр бат болот да. Жаңы телефондор бат чыгып атат, жаңы автомобилдер чыгып атат, баттан кийимдердин кандай түрлөрү жаңы чыгып атат. Карасак, прическанын түрү, каш кирпиктердин кандай түрлөрү чыгып атат. 3D, 4D. Так что бардык нерсени бат жасаганды үйрөнгүлө. Азыр уктап, болот да деген адамдардын ал заманы өткөн. Так что ошол постоянный аракетиңерди системага салгыла. Тогда сөзсүз мындай результаттар болот. Карагылачы, кандай деген гана керемет жашоо. Өзүм гана эмес, командам менен бирге саякаттоо мүмкүнчүлүктөрүм бар. Мынакей эртеге 17 адам биз Анталияга биздин проект менен бара турган болсок, менеджерский конференцияга командабыздан канчалаган консультанттарыбыз, менеджерлерибиз кетип атышат. Андан кийин Пальма де Майорка, Кудай буйруса, эмки жылы болсо Турцияга, Турецкая ривьера. Это вообще классный, сонун курортный зона, да, вообще курорт. Вообще, там, знаете, какой отель? Вообще шикарный отель. Надо там быть, да, просто койли ошондой экен. Мен кайсы аракет жасадым, болбой калып да, дебестен аракет кылган адам сөзсүз жетет. 1 жыл убактыңар бар. Целый 1 жыл убактыңар бар, аракет кылгыла. Сөзсүз результат болот. Так, дальше. Наверное, уже все. 2010 жылы мен кассир болуп иштейт элем.
2011-жылы мен Oriflame'ди баштадым. 2010-жылдын декабрынан баштап, 2011-де баштадым. 8 жылда, 2018-жылы мынакей. Бул экинчи ортодогу сүрөтүм, биринчи сүрөтүм кассир болуп турат. Экинчи сүрөтүм бул Испания мамлекетинин борбору Мадрид шаарында шикарный платье, знаете? Мен мектепти бүткөндө платье кийбей калганмын. Свадьбам болгон эмес, кийген эмесмин, но сейчас знаете, я какие платья одеваю? Аллага миң мертебе шүгүр. Аллага миң мертебе шүгүр. Мен деген капа болбойм, капа болгондон кийин жаралганмын. Таарынбайм, позитивныймын, дайыма эле күлүп жүрөм. Күлүп жүргөнүм үчүн бактылуумун. Силерге дагы ошондой бактылуулук каалайм. Дайыма позитивный болгула, таарынбагыла. Мени мынтип карап атат, тиги мени мынтип карап атат, анан мындай деп койду да, анан мындай деп да, дебегиле, анын баарын унуткула, ансыз деле өмүр кыска. Мен ойлогон эмесмин, мен Мадрид шаарында мондай шикарный платье кийип алып жүрөм деп. Испаниянын Валенсия шаарында шикарный платье кийип жүрөм деп ойлогон эмесмин. Америкада, Нью-Йоркко, Манхэттенге барам деп ойлогон эмесмин. Аллага миң мертебе шүгүр. Аракет кылгыла, аракет кылсаңар сөзсүз болот. Максатты койгула, планды түзгүлө. Как вы думаете, мынакей, мен Oriflame'ге келгениме 8 жыл болсо, 8 жыл убакыт уже өттү да? Дагы 8 жыл өтөбү? Өтөт. Дагы 8 жылдан кийин ким каерде? Өзүңөргө максат койгула. Мен 8 жылда мен мындай результат жасайм. Мен 8 жылда бриллиант болом, или болбосом исполнительный директор болом деп туруп максат койгула, ошонун үстүндө иштегиле. 8 жыл мурун мен Oriflame'ге чакырган адамдар дешкен. Азыр некоторые адамдар келет, азыр деле мага дагы отказ беришет азыр. Мага дагы отказ беришет. 8 жылда сиз ушунчага жеттиңизби десе деп, ага убакыт керек экен дешет да. Как вы думаете, аларга 8 жыл убакыт өтпөйбү? Өтөт. А я знаю, 8 жылдан кийин я где буду. Кыскача ушул суроолоруңар болсо бергиле. Мен азыр так 40 мүнөт болду, дагы 10 минута убакыт коем суроолорго жооп бергенге. Вебинарды өзү жарым саат эле өтүшүм керек эле. Мен көбүрөөк өттүм. Уже эмне жерде Бекмырза кызы Гүлбадамдан уже суроо келип калды. Саида Азаматсыз Ивановадан мен первый директор болом дейт. Саламатсызбы? Мен Oriflame'де иштеймин. Азыр 9%ке чыктым. Менин атам цирроз печени, wellness ичсе болобу же? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи офисте. Сизди күндө көрөмүн, жаныңызга барып сурай албаймын дейт. Биздин wellness продукциялар булар дары эмес. Дары эмес. Бизде организмдеги оору бул биз организмге туура эмес жасаган мамилелерден улам. Туура эмес тамактанабыз, даже туура эмес уктайт экенбиз, нервный болуп жүрөбүз, организм сураган тамактарды жебейбиз, туура эмес тамактарды жеп алабыз, ошолордон улам бизде ар түрдүү оорулар пайда болот экен. Оорулар болсо кече, бүгүн, мурдагы күнү эле пайда болгон эмес, 1 жыл, 2 жыл эмес, көп жылдан капитетилип келип туруп, анан бир күн анан сигналды берет экен бизге. Эгер цирроз печени болгон болсо, атаңар врачка көрүнүп турат да. Атаңардын лечащий врачы бар. Wellness продукцияны алып барып туруп врачына көрсөтсүн. Мага кызым мындай продукцияны жөнөттү. Стикстен деген профессор өндүрүп чыгарган продукция экен. Бул туура тамак экен. Организмди ичинен баштап восстанавливать этет экен. Дары эмес экен. Мен ушуну ичсем болобу деп сурасын. А так мен мисалы үчүн ичсе болот деп айтам. Ичиш керек. Керек. Даже жаңы төрөлгөн бала, даже курсактагы балага дагы биз бул продукцияны беришибиз керек. Восстанавливается. Организм восстанавливается. Да, тамчынын күчтүүлүгү тынбай тамчылагандан туура. Система менен дедим го, система менен. Эми элестеткиле, бир жер тамчы дайыма тамчы таап атса, астына биз таш коюп койсок дагы ошол не кылат? Ошо тамчы дайыма тамчылап отуруп, ошол жерден чуңкур пайда кылат. Даже ташты жарып коет да. Ошондуктан дайыма адамды кантип чакырса болот. Адам чакырууну айттым го. Разный методдор бар. Метод рекрутирования айтып кеттим. Ошол метод менен чакырып баштагыла.
Тааныштарыңар бар, тааныштарыңар эместериңер бар. Мен Oriflame компаниясында иштейм. Мен компания Oriflame'дин мүмкүнчүлүктөрүн көрдүм, мага жакты. Мен ушул мүмкүнчүлүктөр менен команда түзүп, чоң команда түзүп, команда менен бирге саякаттоону, команда менен бирге чоң акчаларды, команда менен бирге башкача уровендеги жашоого өтүү, айлыкка иштегенден айлык деген нерсени кутулуу, команда менен бирге бала чакага бизнес калтыруу жолун ушул жерден көрүп үйрөндүм. Мен ошон үчүн командама адам чакырам. С вами или без вас мен бул нерсени жасайм. Эгер кааласаң, мен күчтүүмүн, мен өзүмө ишенем, мен команда кура алам деген болсоң, кел экөөбүз единомышленник болуп бирге кадам таштайбыз. Сен менен бирге боло аласыңбы? Мени менен бирге команда кура аласыңбы? Мага ишене аласыңбы? Өзүңө ишенесиңби? Анда давай бирге келебиз дагы компаниянын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, команда курабыз. Мынакей команда курган, эң сонун результаттарга жеткен адамдар бар деп туруп жасасаңар болот. Так. 8 айлык кызыма омега 3 берсең болобу? Берсеңер болот 8 айлыкка. Биз даже жаңы төрөлгөн балага капать этип беребиз. 8 айлык балага